Ошондо кең талаам, өзөнүм, тоолорум силкинип, өз элин атка мингизди. Ат жалымбыра тартып, жигиттер жабыла аттанганда, жер толкунуп, жоо көөсүн чалды. Өрөөнгө батпай, миңдеген үзөңгүлөр кагышып, түмөндөгөн миң сан жоокерлер чырактай көздөрүн жалындатып, эл менен, журт менен коштошушту. Алардын алды жагында кызыл туулар желбиреп, арт жагында туяктан чыккан чаң менен ый аралаша энелер, жубайлар боздошот. Кең талаа колдо, касиеттүү тууган жер колдо, Манас колдо. О айланайын кең талаам, тоолорум, элиме ушул күч кайратты берген касиетиңден силердин. Мына ушунун бардыгын Данияр обонго салып, көз алдымда сүрөт тарткандай укмуштуу чоң дүйнөнүн көркүн ачып көрсөтөт. Капырай, ушунун баарын ал кайдан үйрөндү, кайдан укту экен деп таң калып кызыгам. Ошентсем да өз эли журтун, тууган жерин мындай сүйгөндүк, мындай өлчөмү жок сагынуу, көп жылдар бою алыста, четте жүрүп, көрүүгө зар болуп, эңсеген адамдын жүрөгүндө гана жаралып, пайда болорун өз акылымда түшүнүп да жүрдүм. Мен үчүн Даниярдын бул обондорунда анын жер кыдырып, жол-жолдо жетимче жүргөнү да, Россиянын көп азаптуу кан майдан талааларын басып өткөндөрү да эстелүүчү. Мүмкүн атамекен жөнүндөгү ушул жалындуу обондор ошондо туулган чыгар. Мындай учурларда Даниярды угуп отуруп, астындагы боз топурак кең талаа жерди адам баласы ушунчалык сүйгөн үчүн жата калып аны өз энеңдей бек кучактап өпкүлөгүң келет. Мына ошондо биринчи жолу менин жүрөгүмдө кандайдыр бир жаңы нерсе ойгонуп, көкүрөктү дегдеткен эңсөө кыстап, мен дагы ушул жер келбетин, жер көркүн Даниярча сезе билип, сүйө билип, мен дагы ушинтип эле айтып берсем экен деп тиледим.